Саламатсыңарбы? Менин келиним үйдөн качып кетип, неберемди апасынын үйүнө таштап Россияга кетип калыптыр. Неберемди кантип алсам болот? Анан келинге кандай чара колдоно алабыз? Сурооңуз түшүнүктүү. Эгер баланы чын эле сиздин сурооңузга таяна турган болсок, баланы таштап кароосуз, качып кете турган болсо, анда үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнө барып арыз бериңиз. Ал бала эми атада же энеде болуш керек. Эгерде чын эле кароосуз калса, анда үй бүлө балдарды коргоо бөлүмү барып, ал баланын абалы менен таанышат. Эмне жейт, эмне кандай шартта жашайт, ошолордун баарысын карап чыгып, деги эле бала ал үйдө жашаганга шарт барбы жокпу, ошону карап чыгып туруп, атайын өздөрүнүн корутундусун түзөт. Ошол эле учурда сиздин дагы үйүңүздү текшеришет. Себеби эгерде баланы кантип алсам болот деп жатасыз, баланы бакканга сиздин үйүңүздө шарт болуш керек. Эгер ошол шарттар бар боло турган болсо, үй бүлө балдарды коргоо ал сизге мындай корутунду чыгарып берет. Бул корутунду чыккандан кийин сиз баланы өзүңүздүн тарбияңызга алуу үчүн, сиз эмес, балаңыз өзүнүн тарбиясына алуу үчүн сотко арыз бериш керек. Сот анан ынанса, чын эле таштап кетти, сиз суроо бергендей болуп чыкса, анда баланы сизге алып бериши мүмкүн. Көпчүлүк учурларда кандай болот? Мына сиз айтып жатасыз, качып кетти. Мажбурлап жашатууга мыйзам тыюу салат. Ал адам мындай жашагысы келбесе, ал өзүнүн үйүнө кеткенге толук укугу бар. Ал эми баланы багыш керек да, баланы тарбиялаш керек. Эгерде сиз учурунда алимент төлөбөй, баланы каралашпай, эми сиз эмес, сиздин балаңыз баланы каралашпай жаткан болсо, эгерде ал балдардын апасы балдарды өзүнүн апасына таштап, ошол балдарды багуу үчүн, ошол балдардын келечеги үчүн иштегени кеткен болсо, ал балдар жакшы тарбияланып жаткан болсо, мындай учурда алып бербейт. Мындай учурда келиниңизге дагы эч кандай чара колдонулбайт. Эгерде небереңизди чын эле небереңизди ойлой турган болсоңуз, ал небере сиздин тарбияңызда болобу, келиндин тарбиясында болобу, сиз өзүңүздүн ошол небереңизге мындай толук кандуу өсүп чоңоюшу үчүн жардам бериңиз. Ага акча каражатын жардам бериңиз. Ага бардык ар тараптан колдоо көрсөтүңүз. Эгерде небереңизди ойлосоңуз, эгерде мындай жөн эле мындай өч алуу максатта, буну эмне үчүн айтып атам? Бул сиздин эле сурооңуз эмес, деги эле баягы эфирден сырткаркы суроолор дагы абдан көп келет. Ошол менин келиним неберелеримди таштап Россияга кетип калды, ага чара колдонолу. Ал тигиндей мындай жүрүм-туруму жаман деп айтат, бирок чындыгына келгенде андай болбой чыгат. Себеби балдарды багыш керек да. Алимент төлөбөй, күйөөсү алимент төлөбөй качып жүрөт. Аялы Россияга кетсе, балдарды талашып баштайт. Мындай учурларда балдан алып берилбейт. Себеби дегенде бала өзүнүн баласына алимент төлөбөй жүргөн, өзүнүн баласына жардам бербей жүргөн атага алып берилбейт. Ошон үчүн бала кайсыл жерде болсо дагы ата эне бирдей милдеттерге ээ, бирдей укуктарга ээ, балдарды багууга ата дагы эне дагы бирдей милдеттүү.